Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка телеканалында биздин сахна вокалдык сынагынын 6-чы чыгарылышы. Жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз, анткени кызыктын бардыгы алдыңкы мүнөттөрдө. Анда биз бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Арбаңыздар, сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө кызыктарга бай болот деп сиздерди ишендирип кетели. Себеби бүгүнкү чыгарылышта конкурсанттарыбыз ар кайсы жанрдагы ырларды аткарышат. Сонун образдарга, биз күтүлбөгөн мыкты музыкалык чыгармаларга биргеликте күбө болобуз. Андыктан бизден алыстабаңыз. Ардактуу көрөрмандар, адаттагыдай бул чыгарылышта дагы эки тайпа, эки насатчы ушул сахнада ат салышат. Алар азыр сахнанын артындагы толкундуу менен өзүнүн кезегин күтүп турган чагы. Сиз дагы өзүңүздүн добушуңузду м-голос.com порталында берсеңиз болот. А биз болсо азыр буга чейинки жумадагы жыйынтык менен тааныштыралы. Жалпыбыз жыйынтыкка күбө болдук. Ал эми бүгүнкү 6-чы чыгарылыштын Калыстар тобу менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Калыстар тобунун мүчөсү, продюсер, маданияттын мыкты кызматкери, Аура Jazz тобунун солисти Айзар Касымов. Кол чабуулар болсун. Кош келипсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кийинки Калыстар тобунун мүчөсү менен тааныштырууга даярбыз. Кыргыз эстрада ырчысы, маданияттын отличниги, Юрмала 2011 эл аралык конкурсунун лауреаты Арсен биз менен. Кол чабуулар болсун. Жана ошондой эле биздин сахна долбоорунун алмаштыргыс калыстар мүчөсү, сүйүктүү ырчыбыз, продюсер, маданияттын мыкты кызматкери Өмүрбек Андарбеков. Кош келдиңиз. Калыстар тобу даяр, биз даярбыз. Алиман, сиз даярсызбы? Албетте. Учурда экинчи студияда мен барып туруп, бизге өнөрүн көрсөткөн катышуучуларды тосуп алууга даярмын. Экинчи студиядан көрүшкөнчө. Алиманы колчалар менен узатабыз экинчи студияга. Ал эми биз Айзада Маратова менен биргеликте бүгүнкү 6-чы чыгарылышты баштайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чындыгында биздин катышуучуларыбыз үчүн алгачкылардан болуп ушул сахнага чыгуу да чоң эрдик десек болот. Андыктан азыр биздин биринчи катышуучубуз Эркин Мерканов агабыздын тайпасынан өзүнүн жашоосундагы эң чоң кыялы бул жер жүзүн саякаттоо болгондо дагы кыргыз ырлары менен кошо деген катышуучубузду кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Сахнада Байбол Алтыбай уулу. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Кайрадан эле мен Байбол Алтыбай уулу. Бул өткөн чыгарылышта диэлементтер аралашкан ырларды аткарганбыз. Курал Чокоев агабыздын Көк бөрү аттуу чыгармасын аткардым. Бир аз бийлеп аткан учурда кичине демиккендиктен балдар кичине ылдыйраак болуп калды, бирок жакшы бийди жакшы эле көрсөттүм деген ойдомун. 11 10 11 Бардыгына ыраазычылык, бийчи кыздарга да ыраазычылык. Аябай жакшы бийлешти. Бүгүн биз ар түрдүү жанрдагы ырлардан ырдайбыз. Мен фольклор жанрын тандап алгам. Керим Турапов агайыбыздын Айыл кечи аттуу чыгармасын ырдайм. Колдоп коштоп кетиңиздер. Баарыңыздардан колдоо күтөм. Чоң рахмат. Köngülden gitme çirkin ay
Байбол Алтыбай уулу кол чабуулар болсун. Эң кереметтүү сонун чыгарма аткарылды. Ооба, чындыгында жалпыбыз айылдын кечинде жүргөндөй болду окшойт. Ал эми биздин сүйүктүү калыстар тобу кайсы жактын кечинде болгонун азыр чогуу билели. Айзар мырза Айзар мырза, келиңиз. келиңиз. Сөз сизде. Байбол азаматсың мага бардык могу жерде кагазга жазылып турат. Вокал, харизма, сценическое движение бүт баары мага жакты. Эң чоң эмеде баягы ырды аябай жакшы сезим менен ырдадың деп ойлойм. Молодец. Рахмат. Арсен мырза. Кутмандуу кечиңиздер менен. Байбол, барбол, баракелди. Ошо чапан менен эле төбөтай жетишпей калды. Комуз да жетишпей калды. Баары сон болду. Мага жакты, эң мыкты. Чоң рахмат айтабыз. Өмүрбек мырза, келиңиз. Байболдун дүйнөнү кыдырып жалаң кыргыз ырларын ырдайм деген сөзүнө азыркы ырдаганы далил болду. Кудайым буйрса ошо кыргыздын ырларын дүйнөгө даңазалап чыгара турган мыкты инсан болосун деп ишенем. Ийгилик. Чоң рахмат айталы. Эми кезекти Байболго берилген упайларга берсек. Упайлар 11 11 жана 11. Арсен мырза бул жакка карап койсоңуз. 11 Байбол Алтыбай уулу кол чабуулар менен эң мыкты деген упайлар менен сизди экинчи студияга узатабыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бул биздин 6-чы чыгарылыштын башында эле бир жогорку балдар менен башталды. Демек кызыктын бардыгы алдыңкы мүнөттөрдө. Анда кезекте экинчи студияга беребиз. Алиман, сөз сизде. Эркин мырзанын кубанычында чек жок, бийлеп жиберди. Байбол мырза бүгүнкү чыгарылышыбызды эң сонун упайлар менен баштап берди жана кол чабуулар менен экинчи студияга чакырып алалы. Байбол, азаматсыз, чындыгында сонун аткаруу болду. Анан өзүңүзгө күттүңүз беле дал ушул калыстар тобу эң жогорку упайларды берет деген ырга бул сиздин аткарууңузга. Күткөм. Бунусунда Даярдыктар ушундай болгон. даярдыктар жакшы болду. Көп убакыт берилди. Бул ырдагы аябай өзүмдүн үнүмө туура келип калгандыктан аябай мындай ишеничтүү ырдадым да. Бул атайын Байбол мырзанын үнүнө жараша таңдалган ырбы. Ушундай өзү да айтып калды, ошо ыр жарашат деп чогуу тандадык. Анан мен оюмча он прям спел. Но вот именно я так и думал, что будет. Но единственное немножко образ, да. Ведь Чапан, Гульзина тоже говорит, Джолина просто Чапан зовем, то вообще-то 12 дали бы тогда тебе. Поздравляю вообще, Азамат, я от души для себя. Буюрса кийинкиде образ эсте болот экен. Калыстар тобуна да чоң рахмат. Сизге дагы рахмат, ийгилик каалайбыз дагы. Биринчи студияга кезек берели. Чоң рахмат Алиман. Дал ушундай өзгөчө мыкты упайлар менен биздин сахна долбоорунун 6-чы чыгарылышын улантабыз. Кезектеги конкурсант биринчи тайпада Гүлжина Суранчева айымдын командасы. Кимди чакырабыз? Бул катышуучубузду чакырардын алдын анын жашоодогу негизги жетишкендиги туурасында айткым келип атат. Менин башкы жетишкендигим бул 11 солисттен турган Илхам тобунун негиздегеним деген кийинки таланттуу катышуучубуз сахнада Баяман Сонунбеков. Саламатсыздарбы айымдар жана мырзалар. Кушак күнүңүздөр менен. Мурданкы биздин чыгарма бий элементтерин камтыган. Ал жактан мен орустун чыгармасын аткарган мелодия деген чыгарманы. Ал чыгарма купулума толду. Анын дагы аранжировкасын өзүм жазгам. Жаңыча форматта ырдадым. Элдердин көз карашы деле жакшы болду. Биз дагы Кудайга шүгүр кубанып олтурабыз. Жюрилер деле жаман баа койгон жок. Албетте бий элементтин камтыш мен үчүн кыйын болду. Бирок ойлободум эле 11 балл высокий балл алам деп. Бүгүн өзгөчө кубанып олтурам. Анткени өзүмдү өзгөчөлөнтүп көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мен өзүм 5 жылдык билимиме таянып, сүрөтүңө деген жакшы чыгарманы аккордеондун коштоосунда аткарайын деп турам. Артымда коштогон инилерим бар. Жюрилерди бийлеткенге алыбыз жетпесе дагы кандайдыр бир эски сүйүүлөрүн эстеткенге бир аракет кылабыз деген үмүттөбүз. Буюрса колдоп турсаңыздар эле
баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Özün bergen жалгыз сүрөт Сакталуу ошол бойдон менде жүрөт Тиктешиң амашалап турганыңды Неге сен түштүң экен карап күлгөн жүрөк Сезимге бир башкача ой түшүрөт Өкүнөм сен айрылбай кеткениңе Калбайдым эч болбосо беттен Biri bolson menden bölüp Je tutup sürötüңдү же өртөмү Meni tutpayм үнө сенде сүрөттемү Сүрөтүң жүрө берсин Баяман Сонунбеков алдыңыздарга өз талантын көрсөттү. Болгондо да достору менен биргеликте аспаптардын коштоосунда жандуу үндүн аткаруусунда болду. Бир катуураак кол чалар болсун. Мыкты.
Ооба, чындыгында көрүп жаткан ар бир көрөрман ушул залда отурганын баардыгы баягы сүрөттөгү адамдарды эстеп отурду окшойт. Ал эми калыстар тобу бул аткарууга кандай дейт экен чогуу байкайлы. Кезек Өмүрбек мырзада. Баяман эң мыкты. Өзү Рыспай Абдыкадыровдун, Асанкалы Керимбаевдин, Жолдошбек Мамажановдун ырлары ырчылар үчүн бул оңой эмес ырлар. Анан тышкары дагы мындай ошо жан дилин өткөрүп берүү бул андан да кыйындыкка турат. Ойлойм бүгүнкү күнү досторуңуз менен ушу ырдын деңгээли менен бүттүгү топ келишип жакшы бизге маанай тартууладыңыз. Азаматсыз. Айзар мырза, сиздин оюңуз? Мен дагы омага кошулам, Өмүрбек. Анан кийин сага Баяман эң чоң бааны берем, бирок ансамбль сен досторуң менен баары көбүрөөк репетиция кылсаң жакшы болмокко деп кичирээк ушул жагынан эле анча мынча эмелер болсо кемчиликтер. А так ырды сен сонун ырдап бердиң, азаматсың. Чоң рахмат айтабыз, Арсен мырза. Мен дагы байкелериме кошулам. Негизи эле баягы практика керек. Бул нерсеге Омойка айтып кеткендей, өтө эле оор ырлар булар. Келечегиң кең деп ишенем. Жакшы болду. Сонунга кичине жетпей калды да, мен оюмча. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда Баяман Сонунбековго коюлган упайлар 11, 10 жана 10. Браво, кол чабуулар болсун. Сонунбеков кол чабуулар менен экинчи студия сизди жылуу кучак жайып тосуп алууга даяр. Ардактуу көрөрман, эгерде сизге дагы Баямандын аткаруусу жаккан болсо, м-голос.com сайтына кирип добуш берүүнү унутпаңыз. Аккордеондун коштоосунда сонун музыкалык чыгармасын аткарган Баяман Сонунбековду Гүлзинат эжекебиз кол чабуулар менен тосуп алалы. Келиңиз. Ортого туруп алыңыз. Байлайбыз. Баяман кандай болду? Сиз дайыма 11-11-11лерди алып алып, бүгүн бир аз маанайыңыз түшүп калган жокпу? Түшүп калды деп коем, жок. Жакшы баары. Анткени ошого жараша болду окшойт. Мен ойлойм, аккордеон менен бир аз албетте толкундануу, анан аккордеондун веси дагы бир аз үнүмдү бир аз булуп атканы билинип атты да. Өзгөчөлөнтүп чыгайын деген бул эмеде. Колумда баарын көрсөтөйүн деп. Ошол, Кудайга шүгүр. Сон. Бул идея кандай болду, Гүлзинат эже? Бул идея өзү Баяманга таандык, ошо Баяман мен эже аккордеон менен ырдап чыксамбы дегеннен мен дагы албетте колдодум. Бирок эгерде бүгүн Баямандын маанайы түшпөсө, менин маанайым чынында түштү. Onu коюшкамдачы. Анткени деген ушу аспап менен коштоп ырдаганды мен мисалы өзүм дагы пианисткамын. Негизи өзүң аспапта ойноп, анан ошол эле кезде аткаруу бул ар бир эле эмес, андай ырчылар саналуу эле да. Ошон үчүн мен ойлогом ушул Баямандын аракети чынында бул разножанровый конкурста чынында өзгөчө номерди даярдады да. Ошон үчүн мен маанайым түштү. Айтып коеюн силерге. Бирок маанайыңыздар түшүрбөңүздөр. Калыстар тоодо өзгөчө күлүп калышат окшойт. Ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе экинчи студияга кезек берели. Сиздер көрүп жаткан биздин сахна вокалдык сынагынын 6-чы чыгарылышы. Бул чыгарылыштын темасы ар түрдүү жанрдагы ырлар. Конкурсанттар бүгүн өздөрү каалаган жанрды тандап, сиздерге өз таланттарын көрсөтүүдө. Ооба, кийинки талапкерибиз джаз стилинде ырдоону чечкен экен. Буюрса кыялында 5 аспапта кол ойнотконду үйрөнүп, мыкты ырчы болун эңсеген сахнада Айдана Сатындиева. Саламатсыздарбы? Өткөнкү чыгарылышта мен Жидеш Идрисованын Ким билет деген чыгармасын аткардым. Анан бул ырды биз деген ырдап дагы биледик да. Билегенде бир аз башында демди туура бөлүштүрүү, анан үнүмдү башкаруу бир аз мага кыйыныраак болду. Бирок мындай жеңдим десем болот да. Сиздин аракетиңизге ыраазыбыз. Ушундай оор ырды тандаганыңызга карабай, өзүңүздүн бүт мүмкүнчүлүгүңүздү көрсөткөнүңүзгө азаматсыз деп мен. Бүгүн ар түрдүү жанрдагы ырлар деп айтылган. Негизи анан Элла Фиджеральддин Lullaby Garden деген чыгармасын жаз стилинде көрүм, бүгүн аткарам.
мени колдоп коюңуздар. Айдана Сатындиева өзүнүн шыңгыр үнү менен жалпыбызга өзгөчө маанай жаратты окшойт. Эми биздин калыстар тобу кандай дейт? Алдыңкы мүнөттөрдө байкайбыз. Ооба, Айдан айым ушундай жазбый жанрдырда турганын эми бул жерде жазбый өзү ырдаган агабыз отурат. Эми оюн биргеликте билели. Айзар мырза, сизге биринчи кезек бергим келип атат. Айдана, сен да азаматсың, мага бардыгы жакты. Чын эле жаз ырдаш бул деген өтө татаал. Анан кийин монда эме керек да, баягы смелость деп койбу, жакшы, молодец. Смелая была, харизма тоже была, таза ырдадың, стиль очень выдержано было все. Мага жакты. Сизге жакты. Чоң рахмат. Өмүрбек мырза, келиңиз сөз сизде. Айзар байкем деле карап отурдум. Бул киши эгерде минти башын баягы ийкеп коштоп отурса, болду деп себебинде чынында жазды түшүнгөн, жазды билген, жазды ырдап ойногон биздин улуу агаларыбыз ушул болот. Ал эми Айданага мен өзүм коллегаларыма да айттым. Ушундай биздин жаштар көбүрөөк болсо, ушундай сапаттуу, бийик деңгээлдеги музыкаларды өзүнүн репертуарына кошуп, өзүнүн чыгармачылыгын аралаштырган. Ошон үчүн Айдана, сен азаматсың. Ийгилик болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Арсен мырза, келиңиз. Мен сүйлөбөй деле койсом болот окшойт эле. Кошулам деп. Кошулам. Эми чыным айтсам, Азамат, Айдана, тембр жакты мага, подача сонун көбүрөөк күлүп туруп, көбүрөөк күл. Ошол аябай мен оюмча дагы күчтөн берет. Ошол көбөй берсин, ийгиликтер боло берсин, Чоң рахмат. Анда Айдана Сатындиева айымга коюлган упайлары менен таанышып өтөлү. 11 жана 11. Айдана Сатындиева. Чоң рахмат. Молодец. Молодец. Кол чап туралы, колдо, браво. Чоң рахмат, ийгилик болсун. Анда экинчи студия сизди күтөт. Ал эми Айдананын аткаруусу сизге жаккан болсо, голос.com сайтына кирип добуш берүүнү дагы унутпаңыз. Кесиптеш байкап атасызбы? Бүгүнкү 6-чы чыгарылыш бир кызыктар менен улана турган болуп атат. Анткени бүгүнкү чыгарылышта экинчи конкурсантыбыз жогорку упайды алды.
ооба дагы да болсо алдыда кандай упайлар кандай эмоциялар болот экенин байкайбыз. Азыр болсо Алиманда кезек. Айдана Сатындиева эң жогорку балдарды алды. Эркин мырзанын кубанычында чек жок. Айдананы кол чабуулар менен тосуп алалы, келиңиз. Азаматсыз. Сонун аткаруу болду. Бул ырды канча даярданып, кандай таңдадыңыздар? Экөөңүздөргө тең суроо болсун. Көп эле даярдадык. Мындай чын айтса бул ана жазы роко жана айтат специальность ана мындай эле вещь деп өзүнө жагат. А если өзүнө жаккан ырларды ырдаса ал только 11 эле болот деп мен ойлойм, я так думаю, да. Демек бул өзүңүз даярданган, өзүнүн жүрөктөн чыккан ыр. Ооба, мен педагог, менен иштеген педагог эжеме рахмат, Эркин агайга рахмат. Ушул даярдадык. Азаматсыз сонун аткаруу болду. Калыстар тобуна дагы эң жогорку балдар үчүн ыраазычылык билдирели, дагы үчөөбүз кол чабуулар менен биринчи студияга узаталы. Биздин сахна долбоору 6-чы чыгарылыш уланат. Бүгүн биздин талапкерлер ар түрдүү жанрдагы ырларды сиздерге тартуулоодо. Ал эми кийинки биздин катышуучубуз дагы сахна алдында толкундоо менен күтүп турат. Бул талапкер туурасында айта турган болсок, эң чоң кыялы бул мыкты ул, мыкты ата, мыкты жолдош жана мыкты дос болгусу келген сахнада Жанат Рыскул. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга утман кеч. Мен өткөн тур боюнча айта кетип турган болсом, 3-11 алам деген ой болгон. Анткени хореографиялык жактан эң оор, жана ошондой эле эң эле энергия затратный ыр менде болду деген ойдо болгом. Анткени жанагындай ритмге түшүп, анан ошо ритмден тышкары демди токтотпой ырдоо деле бул оңой эмес экен. Ырдадык. Жылдыз экөөбүз комбо коюп койду, тилекке каршы. Айтайын деген, мейли мага бир бийлеп жүргөн, же болбосо бир сахнада бир орунда турбаган ырчы же ошол специалист мага ошондой бал кое турган болсо, мен наразычылык айтпайт элем, бирок жылдыз экөөбүз профессионал чоң сыйлайбыз, чыгармачылыгын урматтайбыз, бирок оңоп койгон мага кичине каңгашпыраак болуп калды. Бүгүнкү тур тууралуу айта турган болсом, разный жанровый деп калды. Жырга чын айтайын, каалаганын кылам мен. Эмне кылам дегенде, бүгүн мен рок стилинде ырдайын деп чечтим. Үнүмдүн артыкчылыгын ушул жерден пайдаланайын дедим. Анткени хрип, сиплый үн бүгүн кереги тиет. Анан Кубикалыков агабыздын Сен кетпечи жанымдан деген чыгармасын Руслан мырзанын, Руслан Асанкан мырзанын аранжировкасында ырдайм. Эмнеге бул чыгарманы тандадым? Анткени динамикасы жакты, аранжировканын жазуу стили жакты. Анан өзгөчө образ дайындадык бүгүн. Гүлзат эжекебиз менен биргеликте Жанат деп өзгөчө бир образ тандап берди. Анан макул деп ошону бүгүн көрсөткөн баарынан турабыз. Эми бардыгы жакшы болот деген ойдомун. Мунусунда эми 3-11 алганга аракет кылабыз. Анан кимге кат айтып алган болсом кечирип коесуздар. Мага эң голостон добуш бергенди унутпагыла. Эч кимге теңей албайм жалгыз сени. Эч бир күч кетире албайт алыс мени. Эркелер эч ким жокто жаш баладай. Эрмектеп жазылгыча көңүл чери. Sen кетпечи жанымдан, sen кетпечи. Сезимиң жалындаса мени течи. Жан дүйнөм жалгыздыктан коркуп келме. Sen кетпечи. Жаныңа
Gözlerim oynap gitti Suyucağa Çürüktün alı gitti Turgan gezde Sorayımın çalgız kanda Senden cardan Sen gitmeci canımdan Sen gitmeci Sezinmin çalgındasa Neyli deci Can düğünün çalgızlıktan Korku kelle Sen gitmeci Sen gitmeci canımdan Sen gitmeci Sezinlik çalgındasa eğiteci Can düğünüm çalgızlıktan korkup gelir Sen gitmeci Can düğünüm çalgızlıktan korkup gelir Sen gitmeci Голчалар, Жанат Рыскул. Браво, браво. Ең мықты атқару. Жанат Рыскул өзгөчө үн, өзгөчө харизма, өзгөчө калыстар тобуна да жакса керек деген ойдобуз. Дароо эле кеп кезегин анда Өмүрбек мырзага сунсак. Жанат баягы ачылбаган, окулбаган китектеби болуп, ар сен менен таанышып жолуккан сайын бир барагың ачылып атат да. Анан бизде Кыргызстанда жанрлар көп. Поп болсун, соул болсун, джаз болсун, опера болсун, башка бар. Бирок бизде эң мындай аксаган тармак бул рок. Кыргызстанда чын эле рокерлер жок. Эгерде ойлойм ушул тармакта өнүгө турган болсоң, Кыргызстандын рокун жандандыруучу артист, жандандыруучу инсан сен болосуң деп ишенем. Үйүнүңө береке. Браво, браво, голчалар болсун. Ыраазычылык Ең билдиребиз. мыкты сөздөр. Айзар мырза, келиңиз. Жанат, биринчиден азаматсың. Сен жана сахнага чыкканда эле могу жерде харизма, сценическое движение деген 11ден бийик оценка жок экен. Болсо мен 15 деп эле коймокмун сразу элечи. Вау, чоң рахмат айтабыз. Молодец, өнөрүң өнүгө берсин. Ийгилик каалайм. Рахмат Рахмат, Арсен мырза. Даяр артист. Чынын айтсам, азаматсың. Ушундай болуш керек, тартынбаш керек. Омойке айтып кеткендей, сен мен оюмча дагы ачыла элексиң да. Мындан дагы сон номерлерди сенден күтөбүз. Азаматсың. Чоң рахмат. Анда Жанат Рыскул мырзага коюлган упайлар. 11 жана 11. Браво! Тайбыз, Жанат мырза, колчоолордун коштоосунда экинчи студия сизди чыдамсыздык менен күтөт. Ал эми ардактуу көрөрман, сиз дагы өз упайыңызды Жанатка берем десеңиз, голос chekit.com сайтына киргиңиз. Ай, кесиптеш. Жанат мырза өзүнчө калыстар тобу дагы айтып өттү. Харизма менен, кыймылдар менен мыкты болду деп. Бул биздин 3-чү конкурсантыбыздын жогорку упайы. Демек, алдыда мындан дагы кызыктар күтүп турат. Калыстар тобу челе көрүүчүлөр, андыктан экрандан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Өзгөчө таланттуу, харизмалуу Жанат Рыскулду биздин экинчи студияга кол чабуулар менен тосуп алалы. Биздин кубанычыбызда чындыгында чек жок. Жанат, кош келипсиз, ортого келип алыңыз. Бүгүнкү мен образыңыз жөнүндө сурагым келип атат. Кийимдериңиз тууралуу тагыраак айтканда. Кийим жөнүндө айта турган болсом, бүгүнкү кийимдин башкы демөөрчүсү менин келинчегим. Келинчегим негизи оверсайз кийген жакшы көрөт. Анан эртең мен эмне кийип кетем, өзү натыйжа плащ тап деген. А мен баягы тойлоп жүрүп эле тап кийимди деле ойлонуп койбоп турмун. Анан карасам келинчегимдин кожаный плащ бар экен, муну алдым. Кара футболкам жок экен. Келинчегим кайра кара футболкасын алып алдым. Айтор ошентип отуруп анан шым менен туфли эле өзүмдүкү болуп калды анан. Ошентип түшүп кетип калдык. Учурдан
пайдаланып Жанат мырзанын колдоп коштоп дал ушул конкурска катышуусуна да себепчи болгон келинчегине ыраазычылык билдирели дагы. Анан ыр тууралуу Гүлзинат Жетен сурайын. Чынында ушул Жанаттын харизмасына, ушундай энергетикасына дайыма күйүп жанып, мындай жанагы куюндай болуп, ары бери мындай турсаң жаныңдан куюн айлангандай болуп жүргөн бала да. Анан ошон үчүн Жанат сага ушундай бир мындай рок ыр алышыбыз керек десе, эже ушундай аранжировка менен чыгыптыр деп мага угузуп калды да, я говорю, ушул ыр сага сонун болот деп. Анан мына азаматсың Жанат. Чынында барып туруп сахнадан жөн эле жылдызыңды жандырып туруп, жанагы хриптерден берип туруп урдадың. Мына 11лерди алдың. Азаматсың! Куттуктоолор менен биринчи студияга кезек берели. Экинчи студияга ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө талантын көрсөткөн Жанат Рыскул мырзанын насаатчысы Гүлсина Суранчиева айымга терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандар, биз болсо улантабыз 6-чы чыгарылыш ар түрдүү жанр жана кийинки биздин катышуучубуз учурда 4 тилде эркин сүйлөсө дагы келечекте 10 тилде эркин ырдагым келет деген талант сахнада Жеңиш Алмазбеков. Саламатсыздарбы? Кайрадан эле мен Алмазбеков Жеңишбек. Өткөнкү чыгарылышта ошол би элементтери менен ырдоодо мен ошол 55-тен орусча чыгарманы аткаргам, ал жактан. Новый день придет, снова без тебя. Знает только он, как много значишь для меня. Бийим да, ырымды да макташты, бардыгы жакшы болду деп айтты. Болгону бир аз опора, дем жетишпей калды, ошон үчүн 1 балл ылдыйраак болуп калды. Бирок би хореограф агайыбыз абдан мактады. Ырдын башынан аягына чейин бийледиң, эң жалгыз номер сеники болду деп. Постановка баары жакты. Ушул программанын талабы боюнча ырчы бийди да көрсөтүш керек болчу. Ошон үчүн Жеңиш ырдын биринчи куплетинен баштап аягына чейин бийлептады, ырдаптады. Ал эми бүгүн болсо ошол ар кайсы жанрда ырдоо менен мен өзүм буга чейин аткарып келген студенттик кезден бери Үзүлбөгөн үмүттөр деген чыгарманы аткарам, кыргызча ыр. Бул ырды деген өзүм агайым Анарбек Ибраев дагы биринчи аткаруучусу болгондуктан Анарбек агайым өзү мени ошол студенттик кезде окутуп, ушул ырды өзү машыктырган ушул ырга. Эми бул ырды көптөн бери ырдап жүргөндүктөн, көптөн бери билгендиктен өзүмө аябай эле ишенич болуп атат, ишенип атам. Анан ал калганын кандай болот, эмне болот, сахнадан ырдагандан кийин көрө жатарбыз. Жүздөр кызарып, буттары тушалып, бирге баспасам, билеп усалып, күлкүм жагылып, күндөр узарып, жүзүн көргөндө жүрөк бакылдап, мезгил закындап, жаркын керемет ойду кермеден элчи жакындап. Ойлор жаратты, күн эле санатты, кантип унутам ушул адатты. Берди көңүлгө сүйүү канатты,
жарқыны керемет ойду термеден келші жақында. Жарқыны керемет ойду термеден келші жақында, келші жақында. Жеңиш Алмазбеков алдыңыздарда болды. Жалпы озға өзгөчө ностальгия сезимдерин тартылганыңыз үчүн чоң рахмат айталы. Чыгармада Жеңиш мырза да бири-бирине аябай төп келди деген толук ишенич бар. Өзүңүз кандай ойлойсуз? Ошондой эле. Ошондой эле. Анда калыстар тобуна сөз берсек, Арсен мырза баштап берсеңиз. 1-2-3. Жеңиш эң биринчиден молодец. Бардыгы алдыда. Кичине баягы ойдогудай мен сезимди күтө алган жокмун. Именно вокал жагынан, калган жагынан бүт баары төп келишти. Бар алдыда деп ойлойм. Ошол, сон. Айзар мырза, келиңиз. Жеңиш азаматсың, сенин жанагы үнүңдүн тембри аябай жакты мага. Биринчиден, анан кийин баягы анча практика керекпи же мындай кичине көбүрөөк ырдаш керек беле ушул деп мен ушундай бир ойго келдим да. Атак сага ийгилик каалайм. Чоң жеңиштерди каалайм. Ыраазычылык билдиребиз Өмүрбек мырза. Мен Айзар байкеге 100% кошулам. Тембр өтө кооз тембриң бар, Жеңиш. Анан бизде өз ырдап жүрөбүз го, ырчыларда бир кемчилигибиз бар. Биз сахнада күлүп ырдаганды билбейбиз. Жеңиш болсо бүгүн күлүп, өзүнүн маанайын, өзүнүн мындай көңүлүн бизге жуктурду да. Бул ар бир артисттин, ар бир ырчынын колунан келбейт. Ошого мен ыраазымын. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда Жеңиш Алмазбековго коюлган упайлар 10, 11 жана 10 кол чабуулар болсун. Баракелди. Дал ушундай өзгөчө бааларга ээ болгон Жеңиштен да кол чабуулар менен узаталы. Ардактуу көрөрман, экинчи студия сизди күтөт Жеңиш. Ардактуу көрөрман, биз болсулантабыз. Биздин сахна долбоорунда өзүңүзгө жаккан катышуучуга упайымды берем десеңиз, mgolo.com сайтына киргенде унутпаңыз. Кезекти экинчи студияга беребиз. Алиман, сөз сизде. Ыраазычылык билдирем. Биз болсо Жеңиш Алмазбековду экинчи студиядан кол чабуулар менен Эркин Мейрханов экөөбүз күтүп жаткан учурубуз. Азаматсыз. Костюмдарды окшош таңдап келдиңиздерби? Ушундай болуп калды. Келиңиз. Өзүңүздүн аткарууңуз жөнүндө кандай өзүңүзгө баа бердиңиз? Өзүм аткаруум жөнүндө жакты өзүмө. Колдон келишинче аракет кылдым, өзүм каалагандай ырдадым. Эми албетте калыстар айтмакчы бир аз мүчүлчүктөр болду, бирок бар алды. Сиз айткан нерселердин бардыгын аткардыбы сахнада? Жок, он сам репетирует обычно, ырдап, я только, бирок я как слушатель говорю, он спел, ну, он может больше. Просто, может, какие-то ситуации или что. Но оценки мне нравятся. Они прям, даже Өмүрбек один сдал, и вообще шикарно. Молодец, чоң рахмат. Биз дагы рахмат айтабыз дагы, биринчи студияга кезек берели. Анда биз улантабыз, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан биздин сахна вокалдык сынагы бул 6-чы чыгарылыш. Жеңиш мырза сонун чыгарманы аткарды. Ал эми Жеңиш мырзанын насаатчысы Эркин Мейрханов агабызга ыраазычылык билдиребиз. Биз болсулантабыз, ардактуу көрөрмандар, бизде кийинки катышуучубуз дагы даяр. Гүлзинат Соранчиеванын командасынан жакшы көргөн талапкерлердин бири дейли. Биз болсулантсак, өзүнүн жетишкендиги катары көптөгөн чет өлкөлүк эл аралык сынактарга, вокалдык сынактарга барып, кыргыз элинин байрагын желбиреткеним мен үчүн чоң жетишкендик деген сахнада Элнур Токтоноев. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Буюрса Танис Багаждем чыгармасын жакшы аткардым. Өзүмө жакты, купулма толду. Бийди да жакшы бийлегенге аракет кылдык. Бийчилер тобуна да чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Танец под дождем, только мы вдвоем, под одним танцуем зонтом. Танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для
Калыстар тобу Өмүрбек Андарбеков жана эжекебиз айткандай көзүм жумуп укканда Эркин Мукашев, Батырхан Шокенов жаш кезинде өрдөп аткандай болду, азаматсың деген сонун сөздөрдү уктум. Бирок хореографиядан берген агайыбыз менен кичине мындай макул эмесмин деген сыяктуу айтсам болот. Эми мага танец под дождем болгон жок. Бичилер чыкты, зонтик жаан жабат, бирок проигрышта ошо бичи кыз менен бийлеп бир-эки движение эмес, а полностью бир бийлеп эме болсок, бир композиция минутная, секундная болсо, может быть, было бы хорошо. Мне не хватило подачи. Ал жакта бизге талап хореографический элементтер эле деген талап коюлган. Биз бич эмеспиз, колдон келишинче аракетибизди кылдык. Ал эми буюрса бүгүн ар түрдүү жанрда ырларга эстелик деген Түгөлбай Казаков агайыбыздын өрөм даярдап келдим. Бул ырды улуу ата мекендик согуштун баатырларына, биздин аталарыбызга, агаларыбызга арнап ырдагым деп жатат. Бул ыр абдан оорчулук жаратты мага, көз натыйжамда көрсө абдан даярдандык. Образ берген жан дүйнө менен жашаш керек экен бул ырда. Колдон даже көз натыйжам айтып атты, колдон нерсем ыйлап көр деп. Бирок аны да кылганга аракет кылабыз. Буюрса сиздерден колдоо күтөм. Жаңыркы. Biz doğmuşta atalardan geçkeli, te batıştan soğuşudun keşfeli. Atalar türleri biz üçün kalaberdi tan kaldığında, kalaberdi tan kaldığında tepsi. Atalar türleri biz üçün kalaberdi tan kaldığında tepsini. Biz durmuşta ağalardan keşkeli, te alıştan adam kanı keşfedi. Ağalar canı baskan biz üçün kalaberdi tan kaldığında, kalaberdi tan kaldığında tepsini. Ağalar canı baskan biz üçün kalaberdi tan kaldığında tepsini. Ötkün soğuşkan maydandan ses verir, Turat bugün ar bir yerde esteli. Gül orduna koydum şularımdı, atalardı ağalardı, atalardı ağalardı eskeri. Gül orduna koydum şularımdı, atalardı ağalardı eskeri. Gül orduna koydum şularımdı, atalardı ağalardı Илнур Токтоноев өзгөчө жан дүйнөгө жагарлык мыкты чыгарма болду окшойт. Алгач эле суроо бергим келип атат. Бул чыгарманы өзүңүз тандадыңызбы?
Бул чыгарманы Насачым Гүзнат Суранчиева экөөбүз тандадык. Аха. Улуу ата мекендик согуштагы баатырлардын урматына, эл эсине ушуларды аткаргым келди. Гүзнат эжем экөөбүз абдан даярдандык. Гүзнат эжемдин дагы үмүтүн актадым деген ойдомун. Чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз. Анда Айзар мырзага микрофон сунсак, сөз сизде. Элнур, молодец, азаматсың. Образды аябай жакшы жеткирдиң деп ойлойм. Ийгилик каалайм сага, ушундай жакшы ырларды ырдап туруш керек. Биздин аталарыбыз карынап, ата бабаларыбыз карынап, эстеп дегендей, патриотизмда эмени духту көтөрүп дегендейчи, азаматсың. Ийгилик каалайм. Өмүрбек мырза, келиңиз. Сөз сизде. Элнур, азаматсың. Биринчиден Түгөлбай Казаков агайга рахмат. Ушундай сонун обон чыгарып, ал киши ошо аталар, агалар дейт, биздин чоң аталар менен аталар да. Бул ырды мен иштеп чыккам. Бул мен дагы жүрөгүм жылытты, себеби дегенде арбак ыраазы болмойун, адамдардын иши алдыга жылбайт дейт. Ошо биздин аталарды эстеп, Гүлжанат экөөңүздөр ушул ырды тандаганыңыздар, бул биздин баатыр чоң аталарыбыз, баатыр аталарыбызга кылган силердин урматыңар. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, Сарсен мырза. Элнур, негизи эле жанаттан харизмаң калбайт экен. Рахмат. Эң мыкты ырдагы аябай сонун тандалыптыр. Аталар үчүн, агалар үчүн өзүнчө респект. Чоң рахмат Ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Анда Элнур мырзага Токтоноевго коюлган баалар 11. 11 жана 11. Браво, кол чабуулар. Чоң рахмат. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда сизди экинчи студияга узаталы. Бизде 4-чү конкурсант эң жогорку упайды алууда. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, анда кезеги экинчи студияда Алиман сөз сизде. Жалаң 11 деген сонун жогорку упайлар менен биз күтүп аткан учурубуз. Азаматсыз Элнур. Чач жасалганыңыздан баштап ырдоонун образга чейин аябай ойлонупсуздар. Эстелик чыгармасын таңдап алганыңыздар эмнеден болду? Гүлзинат сунуштаптыр бул ырды. Эмнеден сунуштадыңыз? Эми биринчиден ушул бул чыгарма темасы дагы бул мекенчил ырлар да. Анан ушул менин командамдагы балдар ушу мекенчил ырларды дагы ырдаш үчүн бир өзгөчө дух керек, өзгөчө вокалдык мындай жөндөм керек. Анан ошол нерсени эске алып, анан мындай бир оорураак ушундай задача коеюн дедим да Элнургачы. Жанагы зона комфорта деп коет эмеспи, дайыма эле өзүнө жарашыктуу мындай оңой ырларды ырдабай, бир оорураак маселени алдыга коюп туруп, анан ошону мен билем бул ырды Өмүрбек Андарбеков мыкты аткарат да. Анан ушул бир чети ушул ырды берерин берип алып, анан бүгүн жюриде отурганын көрүп чын эле жүрөгүм токтоп калайын деди да. Элнурду кандай деп айтат депчи, бирок көрдүңөрбү кандай сонун болду, купунуна толуп, ушул Элнурдун өзгөчө өзүнүн харизмасы менен, жанагы үндөгү мындай эркекче күч менен ырдаганы, мындай эмоциялары чыныгы болгон үчүн менимче ушундай чоң бааларды алды. Чоң рахмат, куттуктаймай. Дал ушул образды ачып берүү канчалык деңгээлде кыйын болду сизге? Бул ырды аябай оор болду, аябай кыйын болду. Чын биз Гүлзинат эжем экөөбүз абдан репетициядан репетиция, күндө репетиция дабыз да. Аракет кылып күндө келген сайын ушул Гүлзинат эжем дагы башка ырларды эмес, мен ушу Элнур, давай эстеликтен баштайлы деп. Анан буйруса Гүлзинат эжемдин жана Калыстар тобунун купулуна толду деген мен 100% ишеничтемин, ыраазымын. Чоң рахмат. Чоң. Дал ушул талыкпаган эмгектин жыйынтыгы жогорку балдар болду окшойт. Ыраазычылык билдиребиз дагы биринчи студияга кезек берели. Сиздер көрүп жаткан биздин сахна вокалдык сынагынын бүгүнкү темасы ар түрдүү жанрдагы ырлар. Албетте конкурсанттар бүгүн насатчылар менен даярдалган чыгармаларын Калыстар тобунун алдында жана ошондой эле бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрдүн алдында өз өнөөлөрүн тартуулауда. Ардактуу көрөрмандар, кийинки катышуучубуз Эркин Мерканов агабыздын командасында келечекте кыргыз ырларын дүйнөгө тааныткым келет деген биздин талапкер бүгүнкү чыгармасындагы жөн жерден
тандабаса керек деп ойлойм. Курманбек дастанын тандап жатканда чындыгында жалпыбызга өзгөчө кыргыз рухун, духун тартуулайын деп турган сахнада Оксана Аматбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, мен өткөн чыгарылышта Хатубаны ырдап чыктым. Мен дагы жюрилерге ыраазымын ошончо баа болгонуна. Мен ошол өзүмдүн ушундай өнөрүм бар экенин көрсөткөнүмө гана ыраазы болдум. Эми кийинки чыгарылышта биз мындай ар кандай жанрдагы ырларды ырдайбыз. Мен ага Курманбектин дастанын алдым. Себеби мен ушундай ырларды жакшы көрөм жана ошондой эле мындай этно катары чыкканды ойлодум. Мени колдоп кетиңиздер. Кыпчак элимди кырылган өчүн албасам, 40 жылдашып калмага кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган курусун менин даңазам, камыналы жигиттер кара таңдай калмага, өр жалындай күч менен өткөн өчтү алмага, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, туулган жердин убалы мени канты уктатат, мындай ишти ойлонсоң кандай батыр тынч жатат Эледен жалгыз толуп березеге мен жеттим, жалындуу элдин белгиси жалданбай тосочу бетин, касашкан душман көп экен калкалайды келчетин, туйгундарым жүрүгүн душмандын көзүн каратпай, туу көтөрүп чыгалык дүнүйө мүлкүн каратпай, убалын ойлоп илгерки уйкудан безен таң атпай, айланайын 40 жигит аттанып чыкса жол болсун, алдыңдан чабар адамга 40 жигитим жолдошум Мен айтам кулак салгыла, 40 жигитим калгыла, мелтиреген кол келди, мен чыгайын алдыңа, качырып кетсе калмактар артымдан жүрүп баргыла, албайта кылыч найзалып кырылышар эр кандай, кылкылдаган жок элип кырылышар эр кандай, кызыл кандуу чубурган кызыл кандуу тер кандай, асмандагы туманда атып чыккан чаң кандай, мындай жодон качканда өлгөн жакшы жан калбай na 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 na
Baymadı sürdü жақыным, Kırgını salıp gelsin deyip, Kalbaktı gözdöy şiltegin, Kıranım sağa dil albay, Kılçangda sak dildegin. Jür desem boşa jüröbüz, Gir desem boşa giremiz, Joğa sürdü verelim, Kılığındı bilemiz, Ayçılık joğa attansan ey, Amadıktı dilerimiz ey. Kıyday girgili bolsun deyip kılıç taktım canıma, 40 jigitim tabıldı, kıranım benim bağıma. Kırılışar jo bolso, kılçaybay kirgin canıma, Canayabay kirelik, jat düşmanga jabıla. Kuş salsak koşo salabız, kurbulaş öskön balabız. Kuruştu bolsok barыбыз, batırdık tahtı alabız. Hiç düşmanga kırgılmay ey, Hella sıra bağabız ey. Оксана Аматбекова. Браво, чын айтканда бүгүнкү конкурсанттар аябай мыкты десем болот. Анткени өзгөчө жүрөгүндө бир патриоттук сезимди жандантып, азыр Оксана ырдап жаткан убакта мен чын айтканда кыргыз экениме сыймыктанып кеттим. Бир өзгөчө кыргыздарга дух бере турган чыгарма болду. Оксанага кол чаап коелу. Браво, азаматсыз. Сахнадан сырткары турган биз эле эмес, биздин сүйүктүү калыстар тобу дагы кадимкидей Оксанага кошулуп, кошо ырдап атканын байкап турдук. Андыктан дароо эле Айзар мырза, сизден баштайлы. Оксана, азаматсың, да бир жолу айтып коюш керек. Негизи эле бул ыр татаал ыр болуш керек деп ойлойм. Сен справилась с этой задачей деп айтсак болот, бүт баары жакшы болду, харизма да болду, сценическое движение, бүт баары мага жакты, ийгилик каалайм сага. Азыр Арсен мырза көрсөк болобу? Өмүрбек мырза өрсөм эле Арсен мырза аягына мен кошулам деп койгон, аягыначы. Байкелериме кошулам деп көп нерседен кутулуп кетип атат. Ошондуктан Арсен мырзага микрофон сунабыз. Келиңиз. Негизи эле Оксана, азаматсың, баракелди, үнүң дагы аябай сонун экен, мага жакты. Мындай жош болуп эле тура берет экенсиң да. Бирок ырдаганда мощно мындай объемистый да, мындай сон да, баягы машина менен салыштырсак объемный, аимжишный. Воу. Алдыда бардыгы турат деп ойлойм да. Жок, бирок буну Оксана өзү биле элек да. Бирок билип кой, ошондойсуң. Сонун сүрөттөмө болду окшойт. Өмүрбек мырза келиңиз, сөз сизде. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө кыргыз үчүн күйө турган бир кнопкасы бар да. Ошол кнопкасы иштеп кеткенде кайсы тармакта болбосун, кайсы кызматта болбосун, кыргыз үчүн күйөт да ар бирибизчи. Ошону ойготкон сонун аткаруу болду Оксана. Ар бир бүгүнкү мына алып баруучулар болсун, коноктор болсун, калыстар тобу болсун, баарыбыздын кыргыз үчүн күйгөн кнопкабызды бастыңыз. Ушул ырды иштеп чыккан Айзада Рыскулова эжекебизге чоң таазим. Ошодон кем кылбай мыкты аткарган Оксана, сизге рахмат. Чоң рахмат айтабыз. Сонун сөздөр айтылды. Эми Оксана Аматбековага коюлган упайларга кезек берели. 11 жана 11. Оксана Аматбекова, азаматсыз, биз сизди куттуктайбыз. Кол чабуулар менен келиңиздер экинчи студияга жөнөтөбүз. Оксана айып, сүйүнүп кетпейлүү, күндө 11 алып аткандай кетип атасыз го. Оксана чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бир мен үчүн бир өзгөчө чыгарылыш болуп атат. Мага дагы бардыгы жагат. Өзгөчө 11 деген баалар. Ардактуу көрөрман, сиз дагы өз бааңызды берсеңиз болот. Голос.com сайтына кирип. Биз болсо кезекте анда Алиманга беребиз. Экинчи студия. Оксана Аматбекованы биз кол чабуулар менен тосуп алалы. Жалаң 11 деген упайларды алып. Бул ыр Оксана дайыма угуп өзүнө жаккан ырлардын бири окшойт. Ооба, кичинекейимден укчумун, бирок ырдап көрбөпмүн. Эм ырдап, эм неме кылып атам. Бул ырды Оксана ырдаганда сиз кандай баа бердиңиз?
ушу немелерчи жюри бергенде эле болду. В смысле, она этого достойна была. Она когда в начале, вот когда выходила, она сказала, я сейчас жарам деп, она өзү айткан ошентип. И это все, как говорится, получилось у нее. Өзүңүзгө ишенимдүү сонун даярданып келип, сонун аткарып бердиңиз демек. ооба жакты. Азаматсыз анда куттуктайбыз. Кол чабуулар менен биринчи судьяга кезек берели. Чоң рахмат Алиман, ардактуу көрөрмандар, биздин сахна 6-чы чыгарылыш уланат. Бизде болсо кийинки катышуучубуз бар. Келечекте Димаш Кудайбергендей дүйнөлүк ырчы болгум келет деген таланттуу катышуучубуз сахнада Байел Манаса. Түнкү чыгарылышта бийдин коштоосу менен тур бүтүп, 2-11 бир он алып калдым. Бир онду Жылдыз Осмоналиева эжекебиз коюп, эми билбейм кайсыл жеринен катышылып кетирдим эми, бирок эми ал профессионал айткан сөзгө макул болуп эле дагы даярданабыз, аракет кылабыз. Биринчиден айткым келет, вот 100% это харизма, замечательная харизма. Вокала немножко не хватает, и может быть даже не тот материал подобрали. Но я бы сказала, это, знаете, такая хороший такой материал для продюсеров. Из вас можно сделать очень красивую звезду. Просто поработать надо. И вам надо работать. Вот чувствуется у вас вот есть какая-то вот внутренняя неуверенность или нежелание. Потому что если мы хотим работать на сцене, мы должны отдаваться полностью на 1000%. Это вам скажет любой артист. Бүгүн болсо эми разножанровый стилдеги талап коюлган. Ал талапка бир тандап ойлонуп Гүлнат эжеке Human деген ырга токтолуп, Human деген ыр негизи грубо ырдалат. Грубо ырдалып, анан Гүлнат эже айтып калды, характермен ырдап көргөз деп. Эми ошону характермен ырдап, колдон келишинче 3-11 алганга аракет кылам. Сиздерден мен суранарым, мени колдоп коюңуздар. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, that she was behind. Got nowhere to prove it, so maybe I'm blind. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? The water deceives. Don't want to believe. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Some people got the real problems. Some people have the law. Some people think I'll stop them. But all humans about. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask me opinion, don't ask me a lie. The beggar forgiveness for making you cry. Making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people have the law. Some people think I'll solve them. But law keeps about. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. Take
human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Байел Манасов өзгөчө чыгарма, өзгөчө аткаруу канчалык деңгээлде мыкты болгонун азыр калыстар тобунан билебиз. Бул тема жакын болгон Арсен мырза сөз баштайт. Биринчиден Байел азаматсың. Негизи эле бул ыр өтө оор ыр, баары эле ырдай өрбөйт бул ырды. Ошол себептен мен аябай кубанып атам, ушундай жаштар көбөйүп атат. Кудай буйруса келечек алдыда. Кичине жетпей калгандай болду магачы, баягы көбүрөөк убакыт керек беле деп ойлойм да. Ошол себептен бирок башка ырларды да ырдап көрүш керек деп ойлойм. Мен эми бул ырды угуп эле айтып атам. Мен оюмча сен үнүң мындан дагы бийик ырларга сонун отурат деп ойлойм. Ошо ийгилик, сон болду. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ырашык билдиребиз. Айзара мырза келиңиз. Байел молодец, азаматсың. Мен дагы Арсендин айтканына, коллегаларымдын айтканына кошулам. Харизмаң өтө күчтүү болду деп айтсам болот. Жакшы, молодец, ал жактан. Мага да кичине бул ырды эми мына коллегалар деле билет го, бүт ар бир шоу, голос болобу, көп өзүң деле көрүп жүрөсүң, талант кайсы американский, бүт российский шоулорду көп ырлаган ыр. Бул ыр элдин кулагында, баягы эми сага ийгилик каалайм. Ошондуктан дагы ырларды изденип, ушундай жакшы ырларды бизге көргөзүп турсаң, биз кубанышып турабыз, Ыраазычылык билдиребиз. Өмүрбек мырза келиңиз. Мен Байелге келечекте чыныгы кыргыздын эстрадасындагы бир жарык жылдызы болот деп ишенем. Себеби дегенде Кудайдан берилген бүт нерсеси бар. Мисалы, мыкты артист болуу үчүн үн керек, харизма керек, келбет керек, тарбия керек, билим керек, айтор көп нерсе керек. Ошонун баардыгын камтай ала турган жигит. Ошондуктан бул жигит бүгүнкү күнү баарыбыз эстеп коелу, 25-жыл, 24-жылдан баштап кадамын баштаган, 25-жыл ушундан ары ушул кыргыздын эстрадасына чоң салым кошо турган инсандын бири болот деп мен кепилдик берем. Айтканыңыз келсин, орундалсын дейли дагы эми Байел Манасовго коюлган упайларга биргеликте көңүл буралы. 11, 10 жана 11. Байел Манасов кол чабуулар менен экинчи студияга сапар алат. Анда кезекте экинчи студияга беребиз. Байел Манасовду дал ушул күнгө чейин сонун мыкты өзүнүн кеңештерин айткан насаатчы Гүлсина Суранчиева айым менен чогуу биргеликте турат. Анда кесиптеш сөз сизде. Ыраазычылык билдиребиз. Экинчи студияда Байел Манасовду кол чабуулар менен тосуп алалы. Гүлсина атайым өзүнүн ар бир окуучусуна өзгөчө толкунданып, бул жакта сахнанын артында тим эле кошо эле чыгып кетчүдөй болуп эле аз эле калып отурду. Бул ырды кандай таңдадыңыздар? Бул ырды Байел ушул ырды ырдап көрсөмбү же дегенден мейли деп мен колдодум. Анан мен калыстар тобунун айтканы менен толук кошулам. Бирок ошол эле кезде Байелдин азаматчылыгын айтып кетким келип атат да. Чынында Байелдин өзүнүн табигаттан берилген үнүндө мындай жоон үндөр азыраак да, жоон добуштарчы. Бирок ошого карабастан өзүнүн үстүнөн иштеп, анан бүгүн сахнадан дагы менимче өзгөчө мындай энергияны берип, өзгөчө ачылып ырдады да. Азаматсың, Байел. Кудай сени колдосун, жолуң ачык болсун. Кийинки чыгарылыштарда Байел мырза калыстар тобу айткан баягы кеңештердин, катачылыктардын сизге кандай ошонун үстүнөн иштей турган болуп келдиңизби? Эмне деп жыйынтык чыгардыңыз? Албетте алардын үстүнөн иштейм. Мындай стилдерди мен негизи биринчи жолу ырдап көрүп атам. Мен өзүм лирическийларга аябай жакынмын. Мындай стилдерге биринчи жолу ырдап көрүп эми өзүмдү сынап көрөйүн деп зона комфортадан чыгып. Ошол эми аракет кылабыз дагы. Азаматсыз, анда сизге ийгилик каалайбыз. Кийинки чыгарылыштардан дагы күтөбүз. Ал эми кезекти биринчи студияга беребиз.
Ардактуу көрөрмандар, биздин сахна 6-чы чыгарылыш ар түрдөгү жанрда ырларды тандап талантын көргөзүп жаткан бизде дагы да кийинки катышуучуларыбыз бар, андыктан тааныштырып өтөлү. Кийинки конкурсантты чакырабыз. Көпчүлүк конкурсанттар чет мамлекеттеги ырчыларды, мисалы Димаш Кудайбергенте болгусу келет экен, бирок азыркы чыга турган ырчы мырза Өмүрбек Андарбековдой болгусу келет экен. Кыздардын жүрөгүнүн орун алгысы келет экен. Мен мисалы Арсен мырзадай болгум келет, салмак кошуп, боюм. Ошондо эмне жетпей атат мындай? Көлөм жетпей атабы же? Ооба, көлөм анан очки жетпей атат. Сакал жетпей атат. Анда сиздердин кол чабыңыздар менен сахнада Өмүрбек Айдаров. Мен кайрадан Өмүрбек Айдаров. Би болсо бул жагынан жакшы болду, өзүмө да жакты. Махаббат жок деди жаным, сен үчүн күн жанга берейин. Жүрөк чок болуп жаныңа бара берейин. Судьяларга да ыраазымын. Жок деди жаным, сен үчүн күн жанга. Ал эми бул Өмүрбек Андарбектин өрүңө ак карайын деп турам, Кудай мырза. Махаббатым сем деген чыгарма. Көргüm келет сени күнү, көлөкөңө зар булуп, алтынның түшөм жалынған. Гүлдөй толкуп көңүлүмдө, көкөлөңө жар булуп, жаркының жүрсөң жанымда. Махаббаты сен, бакыт кушум сен, ыйык жандар. Айлуу түндөр айырба жарык шамдай. Махаббатым сен көкөлүп, чалкып учкандай. Сагынычтан арылбадым, самайыңа байландым, жаркынның арнап сезимди. Канат болуп кагылайын, карегиңден айланып, жаркынның арнап сезимди. Махаббаты сен, бакыт кушум сен, ыйык жандар. Айлуу түндөр айырба жарык шамдай. Махаббатым сен көкөлүп, чалкып учкандай. Ак дилимин төгүлөн алдыңа, адамзатсыл бизди санжыра. Жадырап күн нурундай, жарашык эгиз талдай. Өзү тигип махаббаттын айлына. Бакыт кушум сен, ыйык жандар. Айлуу түндөр айырба жарык шамдай. Махаббатым сен көкөлүп, чалкып учкандай.
Өмүрбек Айдаров махабаттын саундтрегине айланган бул чыгарманы канчалык деңгээлде көрөрмандардын жүрөгүнө жеткире ырдагандыгын азыр бир нече мүнөттөрдөн соң биргеликте байкайбыз. Ооба, Өмүрбек мырза кичине толкундандыңыз, Азыр да толкунданып монтип турасыз го. Азыр эле толкун. Азыр жакшы эле бар да. Бир дем алыңыз. Дем алыңыз. Жакшы эле, урушпайт, биз турабыз эки жакта жаныңызда. Эми Өмүрбек мырзадай болгусу келет. Анан мен ойлойм, Өмүрбек мырза биринчи сөз сизден баштайбыз. Кичине толкунданды. Жоопкерчиликтүү иш дегендей. Өмке, азаматсың. Мен ойлойм, бул жашоонун этап кайсы тармакта болбосун бирдей. Биринчи бала жөрмөлөйт, анан кийин 4 аяктайт, анан эмгектейт, анан басат, анан жүгүрөт. Эгерде Өмүрбек өзүнүн алдында максат коюп туруп, ошо максатын умтула турган болсо, ар ийгилик, ар бийиктик багынып берет. Ошого сенин дымагыңа күч, сенин эркиңе күч жана Кудай өзү колдосун. Рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Мен ойлоп аткам, сизди урушат окшойт деп азыр. Жана биз чыгып келаткан мындай кабагыңыз сүйлөп отурду да. Даярданып келатканбыз да биз. Даярданып келатканбыз, биз азыр Өмүрбекти коргойбуз го деп. Демек сизге жакты Өмүрбек мырза, чоң рахмат. Айдар мырза. Биз Арсен экөөбүз отуруп Өмүрбекти карап, бияктан балнамасы туруп, чынын айтканда карасак, өзү дагы өзү ырдап аткандай болду. Өмүрбек азаматсың, сен монтип сахнага чыгып, ушинтип өнөрүңдү көргөзүп аткан бул уже эле бир эмеге эрдик деп айтсак болот, Анан кийин толкундап атканың сезилди. Чынды айтканда ар бир ырдап аткан артисттер, буякта чыгып аткан ырчылар ар бир ырды иштеп, баягы өзүңөрдүн жанагы мугалимиңер менен иштеп атканда баары эмгекке кирет да. Ушу сага эмгегиңе эң бийик баа беребиз. Баа берем мен лично. Ошон үчүн азаматсың, сага ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң ийгиликтер каалайм. Иштеш керек, бирок канча-мынча иштеп, кичирээк көбүрөөк ырдап, практикалаш керек да. Чоң рахмат. Арсен мырза келиңиз, сөз сизде. Баягы эле практика, көбүрөөк ырдаш керек. Күнүгө жок дегенде жарым сааттан, күнүгө жок дегенде баарыңыздарга касается ошол нерсечи. Ошол тембр жакты, негизи өзүңдүн алып эметкениң, баягы харизма өзүңдүн баягы жылдызың бар экен. Ошону иштетиш керек да. Ошону иш жүзүндө көбүрөөк иштесең, Кудай буйруса, мен оюмча келечегиң кенен болот деп ишенем. Ооба, чоң рахмат. Эми Өмүрбек мырза сиздерден кичине болсо да колдоо күтөт. Сиздер колдосоңуздар, албетте Өмүрбек мырза бийиктерге чыгат деген толук ишенич бар. Анда Өмүрбек Айдаровго коюлган упайлар 10, 9. Браво. Кол чабуулар болсун Өмүрбек Айдаров. Биз сизди экинчи студияга жөнөтөбүз. Азаматсыз. Болду, эми жылмайып кетерсиңиз болот. Мына ушундай ардактуу көрөрман, эгерде сиз дагы биздин сахна долбоорунун катышуучуларына өз колдооңузду көргөзөм десеңиз, анда mgolos.com сайтына кирип добуш бергенди унутпаңыз. Кезеги экинчи студияда кесиптеш сөз сизде. Ыраазычылык билдиребиз. Өмүрбек мырзаны кол чабуулар менен тосуп алалы, келиңиз. Дайыма бизге сонун маанай тартуулаган Өмүрбек Андарбековдун Калыстар тобунда отурарын билип туруп ушуларды таңдадыңыздар беле? Негизи башынан ушул ыр жакчы мага негизи. Кичине кезимден бери ырдап жүрчүм да негизи. Калыстар тобуна эч кандай тиешеси жок, Жок. Сизге жактыбы Эркин байке? Ырдаганы жакты, ошо жанакы өзү каалаган бир ноталарды деп ырдабай, он вот это уже не пел, уже хорошо. Тем более он стеснялся, наверное, из-за автора. Немножко сюрден тур. Кечке ошону карап аттым. Когда он на тебя посмотрит, наверное, или что. А так нормально он спел. Оценки тоже я, в смысле, согласен с жюри. Красавчик. Чын эле Калыстар тобун карап толкундан ушинтип аттыңызбы? Болду толкундан, конечно. Бирок бүгүн айрыкча он обычно юху да бурдап элдин маанасы. А сегодня он так немножко сдержанный, же бирөө ушуп койду сени, же эмне? Билбейм, что-то өзүм маанай чот өзүң. Өмүрбек жакшы элеби бардыгы? Жакшы эле. Биз дайыма жакшы жүрчүңүз эле, анан биз аябай сарсанып болуп атабыз сизге. Жок, жакшы эле. Жакшы, Сонун анда эмесе маанайды жүрбөйбүз, ыраазычылык билдиребиз дагы. Биринчи студияга кезек берели.
Чоң рахмат айтабыз, биз болсо улантабыз. Соңку катышуучубуз бар. Биздин сахна 6-чы чыгарылыш жана кийинки чыга турган талапкерибиз жашы кичинекей болсо дагы 15те болсо дагы максаттары бийик. Келечекте дүйнөлүк сахнаны багындыргысы келген таланттуу кызыбыз сахнада Адинай Талайбекова. Баарыңарга салам. Мен өткөн чыгарылышта Дуа Липаны ырдап бүттүм. Мага аябай жакты. Бийлеп жана ырдап. Ал эми бүгүн болсо разножанровый ырлардан болсо Гүлзат эжем экөөбүз Татуу деген ырды тандадык. Мага ошолор аябай жагат жана диапазонду дагы жакшы көрсөтөт. Сонун чыгарма мыкты аткаруу. Келиңиз эми Калыстар тобунун үнүн угууга, добушун билүүгө ашыгалы. Өмүрбек мырза келиңиз. Адинай, азаматсың, өзү азыр зумерлердин заманы. Зумерлер эчтекеден коркпойт. Зумерлер интернет аймагында дагы, чыгармачылыкта дагы, искусствода дагы бүттүк тармакта ушундай бийиктиктерге жетишип атат. Ойлойм Адинайдагы ошол зумерлердин поколениясынан чыккан үчүн Кыргызстандын чегинен чыга турган, Кыргызстан желегин желбиретип, намызы үчүн бекем тура турган кыргыздын мыкты кызы болуп
чоңоет деп ишенем. ийгилик, азаматсың. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин Айзара дейбиз. мырза келиңиз. Адинайка деп коеюн мен кызымдай эле экенсиң. Молодец, азаматсың, ушинтип энергетикаңды аябай бизге көргөзүп, ырды аябай. Бул негизи аябай татаал ыр деп ойлойм. Эмоционально жеткиздиң, но дагы иштеш керек. Албетте ал көп эмелери бар, нюанстары бар, эми алардын баарын өзүң билесиң. Кудай буюрса сага алдыда чоң ийгиликтерди каалайбыз. Биздин кыргызыбыздын Аделдей болгон же Селин Диондой болгон чоң ырчы болсуңду биз Тилектешпиз. Да, тилектешпиз. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин Арсен мырза. Мен байкелерге кошулам деп эле койсом болот. Сиз башталгандан баштап Башынан аягына чейин кошулуп келатасыз. Негизи эле Адинай азаматсың, молодец. Баягы энергетика прет да, жөн элечи. Бирок күйүп кетпе да. Ошону контролдо. Бүт баары сонун экен, ошону контролдосоң, мен оюмча мындан дагы сонун ийгиликтерге жетесиң. Айзара байке айткандай, жок дегенде ошондой Селин Дион, Адель, Дуа Липадай бол, Кудай буйрса. Вау. Эң сонун буюрса Кыргызстандын Дуа Липа, Адель, Селин Дионуна канча баалар коюлат экен, биргеликте байкайлы. 11 жана 11. Браво. Динай куттуктайбыз. Чоң рахмат. Ушундай колдоо менен эми экинчи студияга жөнөп калыңыз. Сизди ал жакта күтүп атышат. Келиңиздер, колчап узаталы. Албетте бүгүнкү чыгарылышта 5 конкурсант жогорку упайга ээ болду. Ар бириңиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кезек экинчи студияда кесиптеш сөз сизде. Колчолор болсун. Биздин конкурстун эң кичүү жана эрке кыз Адинай Талайбекованы тосуп алалы. Сонун аткаруу болду. Гүлзина теженин эң эрке кызы. Өзүнө жарашкан сонун мыкты чыгарма болду. Жактыбы өзүңүзгө? Жакты. Гүлзиначе, сизге жактыбы? Чынын айтсам, ушунчалык мындай ичим мо жерде ичимен бирдеме өйдө көтөрүлүп, кайра ылдый түшүп, анткени ушунчалык диапазонный ыр, өзүңөр ойлоп көрсөңөр, низкий нота, анан бир убакта прям высокие ноты, анан причем ал высокий ноталарды фальцет менен албай атака менен ырдаш керек да, анан чынында аябай мелизматикалар көп, оор чыгарма да. Бирок Өмүрбек мырза айткандай, азыркы жаңы эстрадалык дүйнөлүк агымда ушундай үндөр керек да, ушундай үндөр, ушундай жаңы агым. Адинай ушул Кыргызстанда ошондой жаңы агымдын жарык мындай көрүнчү аткаруучулардын бири да. Ошон үчүн мен ушул өзүнүн табигаттан берген өзгөчөлүгүн колдоп, ошондой жакка агым менен ошондой современный деп коебуз, заманбап агымдан бузбай алып келе жатам да. Ар бир конкурста, ар бир конкурска ошондой өзүнө ылайыктуу жаңы агымдагы чыгармалар менен. Азаматсың Адинай! Адинайдан биздин дагы үмүтүбүз чоң. Ыраазычылык билдиребиз дагы Адинай бүгүнкү чыгарылыштын эң соңку аткаруучусу болду. Биринчи студиядан көрүшкөнчө. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биздин сахна вокалдык сынагынын 6-чы чыгарылышы, бүгүнкү чыгарылыштын темасы ар түрдүү жанрдагы ырлар болду. Дал ушул бүгүнкү чыгарылыштын калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп биздин кереметтүү болгон биздин сахна вокалдык сынагына келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ооба, чындыгында бүгүн биздин сахна долбоордун 6-чы чыгарылышында ар бир катышуучу чын жүрөктөн сиздерге өзүнүн талантын тартуулашты. Ал эми ошол таланттарды мыкты деңгээлде баалаган калыстар тобуна рахмат айталы дагы бүгүнкү чыгарылышта коюлган бааларга көңүл буралы. Андыктан назарыңызды экранга буруңуз.
Биздин сахна вокалдык долбоор ардактуу теле көрүүчүлөр, дал ушул ыйык сахнада нечендеген таланттуу инсандар өз талантын көрсөтүп келген. Албетте бүгүнкү биздин 10 конкурсанттагы алдыда болгон чыгармачылыгына биринчи кадам, чоң кадамдардын бири десем жаңылышпайм. Кийинки сынактарда ар бир конкурсанттарга ийгиликтерди каалайбыз. Ал менен биргеликте биздин насатчылар Гүлсина Суранчиева жана ошол Эркин Мерханов агаларыбызга дагы чоң рахмат. Ооба, дал ушул мүнөттөрдө биз менен чогуу болгон көрүүчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиздер бул жыйынтыкты өзгөртүп, өзүңүздөр сүйгөн катышуучуга mgolos.com сайтына кирип өз добушуңузду берсеңиз болот. Андыктан бардыгыңыздардын добушуңуздар биз үчүн маанилүү. Ооба, андыктан катышуучулардын тагдыры сиздин колуңузда экенин унутпаңыз, ардактуу көрөрман. Биз сиздер менен дал ушундай өзгөчө нотада кийинки ирет эфирден көрүшкөнчө коштошобуз. Кызматта болгон Алиман Руслан Айзада жалпыңыздарга бейпил түн каалайбыз.